баштайлы. Элдер ойлоп калбасын, муну реклама кылып атат кут курулуш компаниясы депчи. Мен бүгүн кутту вообще реклама кылбайын деп чечтим. Анткени реклама кылсаң деле толчок болот. Биз реклама кылып атабыз, кардарлар келчи бул жакта квартиралар сатылып кетип атат да. Бүгүн жөн эле кут курулуш компаниясы Кыргызстанга, Бишкекке кандай кызмат кылып атканын көрсөтүп берейин. Туура түшүнсөңүздөр, баштайлы анда. Эме кылбайлы, мына көрүүчүлөр капсаңыздар, азыр мен эми как блогер катары тааныйсыздар, бирок азыр мен жанымда адамды Кыргызстанда номер 1 ырчы катары тааныйсыздар. Ошол байкебизде келе атат. Лайфстил. О, Эрлан байке. Салам алейкум, кандайсыз? Үйдөн бери ушул микрофонду таап келе аткандай окшойсуз, Биз атайын кече берген болчу, бияка келе атканда таап койчу деп. Сиз экөөбүз баягы билесизби, магистрадан ылдый түшүп кетип баратканда, оң жакты карасак деле кут, сол жакты карасак деле кут, бардык жакта кут болуп кетиптир да. Ооба. Анан биз бүгүн жалпы подписчиктерибизге кут курулуш компаниясы канчалык деңгээлде мындай качество менен үйлөрдү салып атканын көргөзүп бербейлиби? Ошол мен элдерге көрсөтүп кичине эметип кетсек жакшы болмок, себеп дегенде сурагандар көп болуп атат. Биздин блог мындай жомок айтканга окшоп атат, бирок эң негизи кызыктуу болсо болду, кеттик андай жүрүңүздөр. Өзүм урганда эле кирип келатам го. Камыр жайганда эле жайып кетет. Пластикти кут курулуш компаниясы өзү чыгарат. Жанагындай шубак болот деп эле сатканбыз да. 5 блоктун өзүн чыккан турат. Биздин үйдүн да каталган казылып калды. Кыргызстан сыйла буюрса жакшы бүт бар. Бул уже жакын арада эле берилет. Караңыздарчы, Барселона көрүнүп турат турбайбы? Могул жерге мектеп салса, мощный Негизи Эрлан байке мына Лев Толстой Некрасова көчөсү да. Анан биздин ушу кардарларга да ыңгайлуу болсун деп атайын кут курулуш компаниясы ушул жерге офисин кылган. Биздин карапайым адамдар да келип мындай өздөрүн да мындай жакшы сезиш үчүн кут курулуш компаниясы мындай офисти орусча айтканда слишком шикарно кылып салган жок. Бирок үйлөрдү слишком шикарно кылып берип атат, бирок офисти как простой кылып берип атат. Оюңуз кандай сиздин? Негизи кут курулуш компаниясына эмнени байкадым? Бардык персоналдын дагы мындай жөнөкөйлүгүн байкадым да. Анан ичине кирсең да аурасы бир башкача. Жакшы цитаталар, ошонун башында турган адамдан көп нерсе зависит этет го деп ойлойм. Ошол эң башы ушундай болсо, значит, общий персонал да ошондой жөнөкөй болот го деп ойлодум да. Бул жерде Жомарт Сулайманов байкебизге жана Байбек мырзага, генеральный директорго. Кудайга шүгүр, куттан кут квартира кут болгонуна Кудайга шүгүр, Ошо аябай жакшы условиялар менен алды. Азыр буюрса өзүбүздүн көзүбүз менен барып көрүп, ошо стройкалар кандай болуп атат, эмне болуп атат, лично көрүп келели деп бартабыз буюрса. Кут курулуш компаниясы бизге окшогон карапайым адамдарга аябай сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп берген. Анткени бул акыркы проектисин, акыркы салып аткан үйүнө банкы жок, 7 жылга чейин рассрочка берди. Элестеттиңиз эми? Ошондо процент жок деп элестете бериңиз да. Биринчи жолу Кыргызстанда ушундай система менен кылышты. Аябай сонун. Бизде элибиздин шартына дагы, ошо карапай калкка да аябай мындай ыңгайлуу шарт болду деп ойлойм. Тааныштарым аябай көп, алгандар аябай көп экен. Куттанбы? Репутациясы да аябай жакшы экен, мактагандар көп. Биз дагы ушул куттан буйруптур да бизге дагычы. Да. Бул видеоблог абдан кызыктуу болот. Анткени биз ак өргө жетпей солго кайрылганда эле кут өргө объектиси бар. Азыр ошол жакты көргөзөбүз. Погнали. Биз менен бирге болуңуздар, Көрдүңүз да. Былтыр эле мен келип кеткенде кирпичтерин коюп аткам мына. Өзүм урганда эле кирип келатам го. Бүттү депчи мындай. Эми кыялдансаң кыялыңа жетесиң дейт. Ассалам алейкум, кандайсыз байке? Жакшысызбы? Биз кирер эле, байке. Каска кийели, обязательно. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Ишилгер болсун. Ишилгер болсун. Байке, мо темирдин баарын өзүңүз чыгарасызбы? Үчөөңүздөр чыгарасыздарбы? Төртөөңүздөр чыгарасыздар. Бул не ошондо, байке? Бул койл деп коет англисче. Ошондо несине кетет бул? Откос, айнек. Айнекке кетет. Койл деп ташыйбызды ушундай. Тракамон менен Трак менен бе? Чинжерларды илип бекитип тур анан. Жакшы бекитпесең Кудай сактасын, момундай көрүнгөн менчи страшный да мо. Мо тоголоңуп келип туруп сен кабинкаңды эме камыр жайганда эле жайып кетет да.
Бул деген аябай момундай көрүнгөнменчи бул страшный оор нерсе. Я бул Эрлан байке Кыргызстан номер 1 ырчысы трак айдайт да Америкада, карачы. Ушундайлар ташыйт экен мына. Ошо америкалыктар мен бир суроо келе берет да. Мисалы Кыргызстанда мына жылдызсыз, америкалыктар билеби ошону, мисалы Кыргызстандын number 1 жылдызы биякта трак айдайт бизде деп. Биз биринчиден number 1 эмеспиз да. Эми ошондойсуз. Мен да американецтер чындап келгенде мен эмес, даже Россиянын менмен деген ырчыларын тааныбайт. Бирок эме биздикилерден, эми баягы кыргыздардан анча-мынча тааныгандар бар эми баягы Кудайга шүгүр. Жок, кыргыздар тааныйбыз дейт эле. Кыргыздарды алар мен эмес, мен аларды да тааныйм, анткени аякта кыргыздар азбыз да. Баарыбыз биз тааныйбыз. Алар мени деле тайт да косунда. Алардын жанында мен ырчы эмесмин. Мына Эрлан байке, караңызчы, машалла. Кандай сонун куруп атат, Караңыздарчы, утеплениясын, могу сыртында кылып аткан утеплениялары баягы жылуулукка го дейм, Жылуулукка, шумоизоляцияларда иштелем жакшы коюлуп атыптыр. Анан достор, саламатты баарыбыз билебиз, бир буту жок кыз, убагында спринтерде жашаган. Ошол кызга мына Жомарт Сулайманов байке өзү ушаяктан однокомнатный квартира берген. Прям ол тараптан 7-чи этаждан берген да. Мына саламатта быйыл үйүндө жыргап жашайт. Ал эми ушул Кутөргөдөн үй алгандар обязательно комментарий калтырыңыздар, мен ушул жерде жашайм деп. Квартираларда эч ким жашай электе кирип жыргап кыдырып алалы. Кийин Кудай буйрса бияка элдер жайгашкандан кийин айтабыз да, биз ушаяктарды салынып атканда келип кыдырганбыз депчи. Ооба, могу 2-чи этажда экен. Сонун экен, Чеке жагында экен, ким үй экенин билбейм, пока бирөө кире берели. Стяжканы көрдүңүздөр? Күскү го стяжкасы. Аябай сонун экен, Өле могу компактный бирөө сатып алган окшойт. Бул канча комнат квартира болуп? Однокомнатный болуп калат. Однокомнатный экен, Однокомнатный. Бирок кенен экен, Кенен бирөө. Могул жак бөкөн бирөөсү кухня окшойт, Терезенин качествосы да жакшы экен, пластик. Могу шум болот го азыр жаңы көрөлү да, мындай. Болот экен, Эчтеке болбойт экен. Ишо мына мен мурда сантехник электрик болуп иштеп жүргөнгө, мондай сантехник турбаларды негизи азыркы убакта стандартка жооп бериш үчүн бул турбаларды мондай асты менен кетирип калган да. Могу турбаларды дагы аябай отопление жакшы чыгарган. Могуну кандай кылып коюшкан? Күзгүдөгү. Прям күскү го, күскү. Канализация могул жер кухня экен да, мyak кухня экен. Бияктан раковина. Бул кухня. Могул жерде раковина кетет, мына канализация могу кухнянын раковинасы менен кетет экен да. Мына көрдүңүздөр да стяжканын калыңдыгын. Ушундай калың стяжкада жалтыратып, мындай сонун качество менен куйганы көрүнүп турат. Анан эң эле жакшы жери общий, мисалы кеткен могул жакта мисалы турбаларды караңыздар, бүт турбалар бүт стандартка жооп берет, анткени ар биринин утеплениялары кеткен, ар бири мындай түз жана аралыктары туура кеткен да, могул нерселердин бардыгы. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, эмнеге бул минтип атат деп. Анткени мен 2 жыл ушундай элитный үйлөрдө сантехник болуп иштегенбиз. Бияка турбалар да кетип атыптыр. Бул уже башка квартира болуп кетти. Мына эң жакшы жери, мына кийин мисалы могул жака Эрлан байке ламинант коет да. Ламинант койгондо адам билет, мисалы турба кандай кеткенинчи. Мына турба негизи мондай кетиш керек, мына. Мондай кетип туруп, мондай кетиш керек да. Түз кетиш керек да, түз чекеси менен чыгыш керек. Эгерде кийин ортосунан миянан кетип калса, перфоратор менен тешип алышы мүмкүн да. Ошондуктан булар стандартка жооп бериш үчүн мондай чекеси менен түз алып келип, бардыгын грамотно коюшкан. А что сказать? Супер дегендей. Мына эң жакшы жери, анан бир нерсени айтып коеюн. Мына мисалы мэрде турабыз да, биз мэрде турабыз, тиги комнатабызга киргизип келип атат. Мына мэрде смело бияка кире алат экенсиңер. Терезе, кирпичтердин негизи каяктан алышат? Бул бир нерсени айтайын деп унутуп калыптырмын, достор. Баарыбыз эле ошол Куттун офиси жакта Кут базарын билебиз. 2008-жылдан бери даже Кут курулуш компаниясы башталып электе эле ошо Жомарт байкелер убагында эле ушундай терезе менен, строительный эмелер менен иштечи да. Ошо өздөрү да чыгарат, мына пластикти Кут курулуш компаниясы өзү чыгарат, строительный компания. В общем, материалдар вообще проблема эмес экен да. Не только что пластик эмес, мына биз турган могу кирпич кладкаларды дагы Кут курулуш компаниясы өзү чыгарат. Эми элестетиңиз, строительный компания эгер үй салам десе, почти 80% өздөрүнөн чыгып атат да.
Демек мындай строительный компаниянын келечеги Анда бул компаниядан да? ойлонбой эле квартираларды алыш керек. Конечно. Элдер бирок ойлонбой эле алып койду. Эл мисалы могу бүт кутөргө сатылып уже бүт берилип атат. Ошол кимдер алган болсо да кут болсун. Буюрса жакшылыкта ар дайым ушул жерде жашап өмүрүбүздү өткөзө берели. Аз түрдүрбөй турасыздар, бир нерсени айтып коеюн. Ким стройкада иштесе түшүнөт. Эң нерси жумуш бүтүп, анан самый главный жуунган жер өзгөчө мындай адамга мындай бактылык тартылайт го, потому что стройкада иштеген адам бул мындай адал эмгек менен, тер менен кыйналып иштейт дагы. Анан ушул жерге келип туруп сууну агызат. Ушул сууга жуунган бир өзгөчө бактылыкты аябай сагынып турмун чынында. Потому что убагында стройкада көп иштедик да. Эрлан байке Америкага кеткенде канча кыйналдым мен. Жүрүңүз. Биз крышада иштеп жүргөндө, крышада күндүн ысыгында, крышада жүргөндө сен крышаны көргөн жоксуң да, заточчу. Делечи. Стенаны көрдүм деп коесузбу? Крышада иштеген кыйыныраак на самом деле. Риск көп да. Бирок оңой, Анан күн тийип турат, элестетип канча оңой болсун. Жок, мен оңой эле. Мына внутренний фрейм деп коет, внутренний отдел кичине оңойраак болот крыша караганда. Руфинг всегда кыйыныраак болот. Мен азыр Кут курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн жетекчиси Актилек мырза менен бир нерсени сурагым келип атат. 1-2 жыл мурда могу объекттин сырты негизи по идее мондай таш болбош керек болчу да. Мен билем, потому что 1-2 жыл мурда да реклама алгам, жөн эле сыртына мындай текстура сыяктуу бир нерсе чачылыш керек болчу. Бирок азыр мондай таштар туруп калыптыр. Себеп эмнеде? Же үй алгандар акча кошуп бериштиби кандай? Жок, негизи бул мындай. Бул объектибиз, Кутург объектибиз жаңыдан продажага чыккан учурда биз бул объектибиздин сыртын жанагындай шубак болот деп эле сатканбыз да. Жидкий траверсин депчи. Анан негизи бизде договордо атайын пункттар жазылган. Мисалы, заманга жараша үйдүн сырткы жасалгосу же болбосо подъездин жасалгосу өзгөрөт депчи. Мисалы, 2020 жылдары үйдүн сыртын мондай кылып эч ким керамогранит жасабочу да. Азыр мисалы 2023 бизде заман бир аз болсо да алдыга жылды, өнүктү. Ошо заманга жараша компания өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн счетунан үйдүн сыртын ушундай кылып качественный кылып керамогранит менен жаап берип атабыз. Демек бул Кут курулуш компаниясынын чөнтөгүнөн кетиптир да. Ооба. Бул жакта жашоочуларга. Ооба. Эң сонун мүмкүнчүлүк Мынтип бир дагы строительный компания кылбаса керек деп ойлойм. Азыр мына бул карасаңыз современный деп атпайбы? Ооба, современный. Бул эми кандай десем, жанагы шубак деген бир убакыттар өтүп көчүшү мүмкүн, жана суу тийгенде аркы берек болгондочу. Бул эми түбөлүккө калат да, вечный калат да. Буйрса. Жакшы. Буйрса. Даже Америкадан келгендер таң калып атат заманбап деп. Негизи эми азыр биз клиенттердин бүт баарын эле айтабыз. Кандай десем, ошол недвижимостька ошондой вложение кылгыла депчи. Негизи бул объекттерибиз убагында сатылганда, котлован учурунда 500 доллардын тегерегинде сатылган да. Еще без первоначального с рассрочкага 5 жылга. Мисалычы 2,5 жыл дегенде мисалы мына үй туруп бүттү, буйрса вот декабрга чейин сдача кылабыз, элдерге беребиз. Мисалы кандай десем, азыр бул жерде кайра сатабыз дегендер бар эми бир себептерге байланышчу. Алардын ценасы где-то 800 доллардын тегерегинде кайра наличка сатып атышат мисалычы. Ар бир квадрат метрден 300 долларга пайда көрүп атышат. Не кылыш керек? Квартира алыш керек. Мисалы, ошо эмелерге мен бир нерсе айтып кетейин өзүм, ошол сферада жүргөн киши катары. Негизи кандай десем, бул жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын квартиранын ценасы бул көтөрүлөт да. Бул факт, муну бүт баарыбыз эле боюнга алабыз. Мисалы, ушул объектибиз жаңыдан сатылып аткан учурда квадрат метри 500дөн дегенде көпчүлүк элдер алган эмес, кымбат экен депчи. Бирок ошол учурда кымбат деген деп албай койгондор азыр дагы деле же квартирадан жок, же үйдөн жок жүрүшөт да. Ошол учурда 500 доллардан албай койгондор быйыл айла жок башка бир объектлерибизден, мисалы 3 жылдан кийин 4 жылда бүтө турган объекттен 900 доллардан 950ден алып атышат мисалычы. Ошол эле мисалы быйыл 900 долларды кымбат деп албай койгон болсо, кийинки жылы может 1100ден алат да мисалы. Ооба, анткени мен аяктан объект квартира алгам да. Ошо. Аны уже эмди жыл 1100ден сатам деп коет. Албай койгон бизге жакшы болуп атпайбы алгасы. Эрлан байке, сизди каяка алып келдим билесиз да? Албетте билем, себеп дегенде дал ушул жерден Кудай жалгап биз дагы аябай сонун, ыңгайлуу шартта карапайым эл менен чогуу биргеликте ушул жерден үйлүү болуп турабыз Кудайдын буйругу менен. Оо, бул жер Эрлан байке 11-этажда жашаса, мен 9-этажда жашайм. Анткени ооба, Бишкектеги
магистраль билесиздер, жаңы магистраль түшкөн, бул жакта кольцо, ал эми бул жакта абасы да аябай таптаза. Мен ушул жакта башта 15 жыл чоңойгом да, ушул жакта кросс чуркап, зал менен машыгып, анан эң сонун жери мына бул жакта видти караңыздар. Азыр биз жерде эле турабыз да. Бул жакта жерде турганда эле вид мындай город кадимкидей панорама чыккандай болот. Эми 9-11 этаждан караганда элестете бериңиз. Ошону элестетип анан ошон үчүн Кудай таалам бизди дагы ушундай жакшы бир видтен көрүп турсун деп ушундай квартира бөлүптүр. Олокондон үй алгандар аябай эле бактылуу жашайт экенбиз да буюрса. Дегичекти эле Жомарт байке келип калды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Уйгут болсун. Уйгут болсун. Жанатан бери сиз жөнүндө айтып келаттык эле. Ооба. Буюрса бул жактагы биз үй алган жерде башталып тур. Азыркы убакта процесс жөнүндө айтып берип койсоңуз. Тиякта объекттер берилет экен уже, баарын тартып келатабыз да. Эми ушул Олокон жөнүндө айтып берип койсоңуз. Олокон жөнүндө 1 ай болду, жумушту баштадык, Кудай буйрса. Котловандар азырынча 30 блоктун котлованы казылды. 5 блок нөлдөн чыкканы турат. Аракеттер күчтүү, азыр Кудай буйрса мына крандардын эмесин кайсы жерге кран отургузабыз, кандай башный крандардын схемасын чийип баратабыз. Ошо силер жолугуп калдыңар. Аябай сүйүнүп келатканбыз куттуу жерде, куттуу үй деп анан. Азыр му кандай процесс болуп атат, эмне болуп атат, ошолорду дагы эл менен чогуу көрсөтүп. Чогуу эле анан эмелер келди Кытайдан, Кудай буйрса бир 10 КАМАЗ как раз груз келди, ошо түшүп атат. Картын келгендер. Сиз убактыңыз кандай? Мен азыр бир жакка барышым керек эле. Ооба, сизди түшүнөбүз, шефтер түшүнөбүз. Кабыздан тутулуп калдым окшойт. Издеп жүрүп таап албадыкпыз. Шашпай байланышабыз. Хорошо, рахмат. Кыскача айтып өткөндө эми Эрламайк айтып кетпедим, бул жерде өзүм чоңойгом депчи. Абасы эң сонун таптаза, прям Бишкектеги эң бийик жерде жайгаштыр. Анан ушул жакта эмелерин кандай курулуп атат, ичинде эмнелер бар экенин Актилек мырзадан сурай кете турган болсок, кичине маалымат берип коесузбу биздин көрүүчүлөргө? Негизи биз азыр Олокон аттуу турак жайыбызга келдик. Бул жерде негизи жалпысынан бизде 15,5 гектар жер. Документация жагынан бүт бардыгы красный книга бүт баары сонун, эч кыжаат болбосоңуздар болот. Азыр эми эң эле чоң вопростордун бири ушул да. Жериңер кызыл китеппи, кандай алдыңар деген вопросторчу. Ичинде эмнелер болот? Бунун ичинде буюрса өзүнүн 2 детский садиги бар, өзүнүн чоң мектеби бар, стадион атайын балдарга чоң, и мечит бар, спорт комплекси, жана машыгуучу жайлары мененчи. И ошо магистралдын боюндагы могул жакта 3 блоктун 1-2, 3 этаждары торговый центр болот. Ошондо Бишкекте эң чоң городоктордун бири болуп калат ошондо. Азыр мен бир аз мактанып кетейин, негизи Кыргызстанда эле эмес, бул негизи Азияда биринчи жолу ушундай чоң масштабный объект болуп атат да. Кубанычка дагы чек жок, себеп дегенде биз дагы Кудай жалгап дал ушул жерден Олокондон Кудай буйрса үйлүү болуп турабыз. Ооба. Биздин үйдүн да котлованы казылып калыптыр. Буйрса башталып атыптыр. Аябай карап турсак көз конот. Не дейбиз? Жумушчуларга Кудай күч кубат берсин. Ооба. Буюрса келечекте чоң бир шаарча курулайын деп турган экен. Буюрса. Аябай баштабыз. Биз биздин кошуналар жазып коюңуздар, анда мен да Эрламайктин кошунасымын. Олокондон ким үй алды? Комментарий. Жүрүңүздөр анда кыдырып, азыркы убакта иштөө процессин жүргүзүп, кызматчылар менен кыймылуу кесип урушуп келейин депчи. Карачы. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ишилгери болсун. Ишилгери болсун шефтер. Анан абасы жөнүндө айта кете турган болсок, достор, Кыргызстанда Бишкекте эң чоң проблема бул смог, билесиздер, Ылдый жакта жашагандар смог качан кетет, мамлекет смогду качан алат дейсиз. Бирок ушул жерде мен өзүм мындай кичинекей кезден бери чоңойгондо, бул жерде мындай смог деген понятие жок да. Мына жайында жайкысы мындай шамал болуп турат, салкындап турат, абасы таза, эч кандай жаман абаны көрбөйсүң да бияктан. Эми сөз менен айтып жеткире албайм. Жашаганда түшүнүшөт да адамдар. Ал эми эгерде сиз бияктан үй албай калсаңыз, конокко келип кетсеңиз болот. Бул эмеден чет жактан келген апалапкалар, заманбап. Чет жактан заманбап келген апалапкалар экен да, урматтуу көрүүчүлөр. Мына муну кармап көрөлү. Негизи баарыбыз эле айылда апалапка коюп чоңойгонбуз да, тактай мактай кылып. Бирок эмнегедир булар пластик экен. Бирок ушун үчүн жанагындай фундаменттер сулуу чыгат экен да. Азыр камастап келип атыптыр. Демек, Олокондун апалапкалары да сулуу экен, үйлөр эле эмес. Салам алейкум бай, кандайсыз? Жардам керекпи? Жардам керек да.
Не кылыш керек? Түшүрүш керек. Анда сиз түшүп туруңуз, мен азыр үстүнө чыгып видео тартып алайын деп эле. Бияк опасный экен, жардам керекпи деп айтпаш керек экен. Анда биз дальше жылы берели. Алып калчудай эле экен булар. Ай, биздин байкелер да аябай жөнөкөй иштеп аткан. Азыр уже арматура токуп, жанагындай зымдарды төрт бурчтук кылып иштеп аткан байкелерге келтабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ишиңиздер илгер болсун. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы, байке? Жакшы. Колуңуз таптаза экен, байке. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбы, ден соолуктар? Иштер кандай болуп атат? Чарчабай иштеп атасызбы? Бүгүн франк жок, бүгүн деген 24. Канча жылдан бери иштейсиңиз стройкада? Стройкада 5 жылдан бери иштейм. Кутта канчадан бери иштейсиздер? Кутта 2 ай болуп калды. Жагып атабы? Ооба, сон. Ийгилик кыласыз анда. ийгилик Мен илгер болсун, бул жакта сон көлөкөдө. Ошондо могу зымдардын баарын түзөп чыгат экенсиздер да. Мына арматуралардын качествосын айта кете турган болсок, достор, буну жана бизде желек көтөргөн байке бар го, жана эме алтын байкечи, десант. Ошол эме кайрый албайт да. Анын күчү жетпейт. Жок, бирок анын байкенин намысына тийбей, ал байке кайрып кот. Жок, Ал келсин. байкенин намысы күчтүү да, кыргызда ал желек көтөрүп жүргөн байке да, ал намысы көтөрүлчү болсо, мындан калыңын берсең кайрып иштейт. Но мен айтып кетмекчимин, көрүүчүлөр, сиздер эмне дейсиздер? Алтын байкенин могу арматура тошуна духу жетпейт. Потому что это качественная арматура. Алтын байке. Российский. Бирок башка эч кимдин ал жетпейт. Точно. Байке кылган эле түрктү кылып көрбөйлүбү? Могу кыскасы бар экен. Кийим салган. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Калың экен тигден. Иш илгери болсун. Жүрүңүздөр анда ылдый түшүп чыгалы. Чтобы куюлган фундамент чөкпөш үчүн жердин астына коюлган страховканы көрдүңүздөр да. Мына байкелер. Ва, машалла байке. Салам алейкум, кандайсыз? Жакшыбы? Өзүңүздөр да кандай? Жакшы атасыздарбы? Салам алейкум. Кандай? Чарчабай иштеп атасыздарбы, байкелер? Салам алейкум, кандайсыздар? Ишилгер болсун. Өзүнчөлө биякта. Ошондо моолар эмне үчүн ошондо мээрден эмелер кетеби? Монун асты бир жер комната болобу кандай, Актилек мырза? Билген адамдар айтсынчы. Актилек мырза, могу жер эмне болуп атат азыр? Неге монтип атышат? Не шумно, не барын бардак кылып эле деп эле. Бул азыр жанагы Сокольный этаж көтөрүлүп атат буюрса, могу подбетонкалар коюлуп бүт бардыгычы. Сокольный этаждын арматуралары токулуп. Сокольный этаж деген кандай болуп калат бул биздин тилде? Сокольный этаж деген эми жарымы жердин астында, жарым жердин үстүндө муну ар кандай кылып колдонсок болот. Мисалы, эми офисный помещение кылсак болот, же болбосо дагы бир. Бияка дагы жумушчулар керекпи негизи? Керек. Ооба. Эгерде сиздер кут курулуш компаниясына келип ушундай сонун объекттерди курам, жакшы акча табам десеңиздер, анда ушул жака байкелерге келип кошулуп иштеңиздер. Ушул жерде номерлер турат, сөзсүз түрдө чалыңыздар. Канаттан келдик десеңиздер, сиздерге бонус болуп турат. Болду анда, буйрса. Салам алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Салам алейкум, кандайсыздар байкелер? Салам алейкум, кандайсыздар? Канча жылдан бери стройкада иштейсиз байке? Биз стройкада где-то бир 18 жыл болуп калды. Ошондо эмне жагы менен иштейсиз байке? Биз ушул монолитный дом да, Монолитный строительбиз да, ооба. Буга чейин Москвада иштегенбиз. Москвага чейин. Анан бияктан өзүбүздөн баштап ушул жака келип өзүбүздө иштеп атабыз. Эме канча болду бул кутка келиштегениңизге? Кутка келгениме 2 ай болуп калды. 2 ай болду, Москвада иштеген менен бул жакта иштеген айырмасы кандай болуп атат? Акчалары? Эми, конечно, Москвага салыштырып болбойт. Бияк жакшы, конечно, өзүңүн жериңде иштесең. Жакшы да, кыскасы, устраивайт. Кечке чейин иштейсиң. Ооба. Кечинде жеңе экөөңүздөр шеринеге барасыздар. Ооба, ошондой. Эми өзүбүздүн жерде курулуш менен өзү жерде эле иштеш керек буякта элечи. Ошондой сиз Москвада мекендештерди да чакырасыз да? Москвадагы мекендештерге эми ушул жака келип жумуш иштесеңер болот. Мына чоң объект бу жерчи. Бу жер городок да, азыр Москва, дальний время Москвада да жок мындай проекттер. Ушул жака эле келип иштесе болот.
ошол жактагы эле зарплата бул ооба тем более рубль түшүп кетип атпайбы азыр. Азыр ошондо Кыргызстан биз этот номер айдын кетип атты. Кыргызстан сыйла буюрса жакшы, бүт баары жакшы, ооба. Келиңиздер анда биздин мигрант байкелер чогуу иштейли бул жакка келип. Качкыла эми буяк Москвада эми болдум, келгиле буякка. Москвада иштеп жүргөн байке өзү айтып атат. Мен 18 жыл иштедим Москвадачы. Эми өзүбүздүн жерде башталгандан кийин сүйүнүп эле келип иштеп атабыз буяктачы. Негизи ошо бактылуулукта баягы эме мындай шарият жолунда да бактылуулук өзүнүн мекениңде болот дейм го көбүрөөкчү. Анан Эрлан байке деле мына Америкада жашайт, бирок рызкысын көбүнчө Кыргызстандан табат да. Тура эле. Жан буяк жакшы, в общем, буякка келгиле буякта иш кылабыз болду. Сиз үйлөнгөнүзгө канча жыл болду? Мен 2008 үйлөнгөм. Ошондо канча жыл болду? 16 жыл окула, канча жыл болот? Короче, үйлөнгөндө эле стройканы баштапсыз да байке. Үйлөнө элек баштаганбыз биз, үйлөнө элек. Үйлөнгөн эле 2 жыл иштеп тургандан кийин үйлөнүп турсуз да. Ооба, 18 жаштан баштап ошол иштедик. Канча балалуу болуп калдыңыз? 6 балам бар азыр. Кут болсун байке, балдарыңызды урматсыйын көрүңүз. Стройкада иштеп жүргөн байкелер ушундай убак кыздар жок, айлана чөйрөгүндө анан. Кыздар табап атат анан жанагынтип. Кыздар толтура жерде иштегендер кыз жок болуп атат дегенде таң калып кетесиң да. Байке, сиздин үйлөнгөнүзгө канча жыл болду? 4 жыл болду. 4 жыл? Канчанчы жыл кыз? 91. 91, 4 жылдан бери. Кутта канчадан бери иштейсиз? 1 ай болду келгенде. Кандай условиялар жок отабы? Условия айба сону. Болгон мындай прорабтардын, бригадирлердин болгон. Жок, андай эмес. Жакшы Москвага салышмаа өтө жакшы. Өзү мындай эми акчалар убагында эле берилет, Ооба. Все болду. Жана эме депутаттар эле болуп атам го мен. Камерага айтып койгулачы дегендейчи, бирок бул жерде андай жасалмачылык жок. Мына каканес байкелер чын жүрөктөн сөздөрүн айтып атат. Ийгилик байке. Сиз да анда 6 балалуу болуңуз буюрса, Байке, мына көрүп туруп, качестводан вообще сомнение кылбай эле койсоп атат. Мына даже кыймылдата албайсың да. О, арматура эле. Могул мисалы арматуралар бизде жакшы жери сваркаланбайт да. Сварка баягы бетон куйгандан кийин же болбосо кийин баягы жер түрү аркылуу беркилерде сварка өзүң куй берет да. А бизде ошолорду алдын алып, каждый эмелерин байлап чыгабыз да арматураларды зымдар менен. Мисалы мону көргөндөн кийин баягы качество жөнүндө вообще сомнение кылбай эле койсок болот мисалычы. Биякта жалпы канча квартира бар эле? Бери чыгабызбы? Бизде негизи бул жакта жалпысынан 41 блок 5600 квартира бар. Канчасы сатылды, канчасы калды? 5600 квартиранын бизде азыр 5000 сатылды деп айтсак болот. 5000 сатылып кетти. Ооба. Азыр где-то бир 600 тегерегинде квартира бар. Сатууга чыкканда канча ай болду? Сатууга чыкканына 2 ай боло элек. 2 ай боло элек. 2 ай боло элек. 500 квартиранын ичинен сиздер да ушул жактан квартира алып калышыңыздарга абдан тилектеш болуп турам жана абдан каалайт элем. Жетишип калыңыздар. Мына 18 жылдан бери стройкада иштеген байкелер куруп берет. Дагы не керек сиздерге? Урматтуу достор, эгерде сиздер Олокондон үй алам десеңиздер, анда Куттун өзүнүн офисине барып кереги жок. Олоконго келсеңиздер эле мына ушундай экинчи этажда ушул жакта отдел продаж бар. Ушул жака келип, жана 500-600 квартиранын арасынан өзүңүздүн квартираңызды тандап кетесиз да, жана азыркы убакта иштөө процесси кандай жүрүп атканын өз көзүңүз менен көрүп кетсеңиз болот. Офиске келиңиздер. Жаңы эле машинада келатып Эрлан байке экөөбүз сүйлөшүп келдик. Азыркы убакта дагы Кут курулуш компаниясынын Куттавер деген объектисине келип эле биз Эрлан байке экөөбүз дагы да болсо таң калып атабыз да. Демек Кут курулуш компаниясына Кыргызстанда престижный жерлердин баарын берип койгондой сезилет да. Кут курулуш аябай сонун жерлерден үйлөр салып аткан экен, мына райондагы аябай. Городской районда. Городской район экен, анан тем более бул салынып аткан имараттын жанында деген Барс академиясы, академиясында салынып аткан экен. Недавно эле келип кетти президенти. Менден легенда футбол оюнчулар келип кетпеди. Анан бул жакта кимдер жашаса дагы ушул жерде балдарын ушул жака футболго берип, аябай мындай буюрса келечек сон эле келет. Келечек сон. Мисалы мен Казакстандан блогер досторум келгенде, туугандар келгенде, мен мисалы ушул жака алып келем да, бизде өнүгүп аткан мисалы микраштардын бири депчи, потому что айланасында да жакшы домдор салынган. Бирок Куттавер эмнегедир мындай природага аябай сонун жерде салынган да. Мына караңыздарчы. Бул уже жакын арада эле берилет. Мына уже сырттары, ичтери бардыгы бир 90% бүтүп калган. Ай. Бир нерсени айта кетпесем болбойт, искренне. Мен ушул жактан үй алам деп жетишпей калгам да. Жетишпей калгам, бирок Кудай таалам насип этип мен зато Олокондон алып алдым, самый дерзкий жеринен. Эми экөөбүз кошуна болуп калдык да. Ошо зато ошолда Эрлан байке ошолда. Көрүүчүлөр айтышы мүмкүн кечке эле Кутту мактап деп. Бирок
ар бир адам келсе мактайт. Бар болот го. Мен негизи мондай сыртта лифттерди жана чет өлкөдөн Дубай-Субайга барганда көрчү элем да Эрлан байке, кинолордон. Эми кут курулуш компаниясы караңыз, сиз сол условия кылып коюптур. Эми иштөөчүлөргөчү. Кара. Ти жыргап, "Салам алейкум байке. Кандай бактылуусуз, Ё-моё. Элдер ичинде лифт караң түшсө, сиз сыртында жүрөсүз лифт." Сол, вообще сөз жок. 1 жыл мурда келип сторис контент тартып кеткем. Мына уже Куттаберден алгандар да комментарий жазабыз. Ай, Куттаберден алгандар, жакшы комментарий калтырабыз. Көрөлчү Куттаберден алгандардын квартирасын деп кой. Ай. Ассалам алейкумдар. Ассалам алейкумдар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Касканы кийели, биринчи эле правило. Эмелер мрамордон окшойт. Гранит. Гранитпи? Гранит таштар, дорогой таштар экен, аябай. Олар өтө кымбатты. Кут курулуш компаниясы өздөрү лифт жасайт, элестетиңиздер. Бүт бары компаниялары өздөрүнө өз лифт жасайт, короче. Пока лифт бүт эле экен, бизди кыйнап 10 этажга жол алып баратат. Атыңыз кимсиң? Рыскелди, азаматсыз. Азаматсыз. Өзүңүз эликте эле секирип калыптырсыз го. Bir жолдоп койсо. Мисалы, күнүнө 4 жол окулаш мүмкүн. Менде жүзмада 2 жол окулаш. Компания өз чыгарабы эшиктерин? Ооба, жактан жастап. Кут курулуш компаниясы өз чыгарабы эшиктерин да? Ооба. Эме? Металлды жактан эмелерден. Карасаңыздар. Эшиктерин да компания өз жасайт экен. Ордуң караңызчы. Эчки. Эшик салыш керек анан. Яктан алыш керек деп баш ортпай жок да. Компаниянын өзүнүн да ушундай жакшы чарчап калыптыр деп ойлобуңуздар. 10 этажга чыгып келдик, между прочим. Ой. Витте караңыздарчы, Барселона көрүнүп турат О. Барыс академиясы. Барселонанын стадиону, академиясы. Мону. Балкондун эмеси ручкалары койгондон кийин чыгалы эшикке. Ооба. Аз пока мында эшикти ачып көрбөсөк болот кача. Бияка чыгып эле коелу, мына рисковать этип. Мен чыга берейин, Сен деле чыгып эле койсоңчу. Жок мына. Бияка чөтө бүт эле окшойт. Жок мына. Мындай кармап сүйлөп, жок мындай. Мына достор, кармап Барса академиясы артында курулат. Витти караңыздарчы, вообще сонун. Мына азыркы вакытта балкон темирлер. Буйса иншалла койсо. Вообще витте кычырайт да. Вот мына уже үйлөр даяр болуп калыптыр. Келесиздер да, эми каалашыңыздарча ремонт жасап, жашай бересиздер дечи эле уже хозяин мына шпаклевка сатып алып коюптур. Баштаптыр уже ремонтту. Биягында витчи. Ана. Ошондо 3 комнат экен, Ай, шамалдын сокконун караңызчы. Бул жерге өткөндө бизде шапка салбадыбы, мектеп турат. Бияка да мектеп болот. Мэрия да мектеп болот. Эме биз президент болсок, биздин оюбуз туура келишмей экен, Мен моюну бир көрүп эле айттым да, могул жерге мектеп салса мощный болмок. Мектеп салып кош керек, скорее всего деп. Жөн эле божомолдоп койгом да, эмеле кирип келат. Демек сиз Садыр Жапаров биздин президентибиз менен бир волнада экенсиз ташы. Жок, элдин волнасында экен, чогуу экенсиздер. Мен ойлоп аткам берге бир мейлеми. Анан айтам. Бул объектибиз тууралуу айтып кетелик барыңыздарга. Негизи бул 16 этаждан турган премиум классындагы үй. Буйруса вот бүтөр алдында турат. Ушул октябрь ичи өз элдерине буйруса подпись өткөрүп беребиз. Ремонтторун өзүбүз тапшырып беребиз. Буйруса ремонтторун жасап, жаңы жылды семьяңыз менен ушул жактан тоссаңыз болот. Достор, мына аябай куттуу жерден чыгып келатабыз. Кудай буйруса уже октябрда элдерге уже подпись берет экен. Кутта бер. Аябай жакшы. Көрсөң көзүң кубанат. Мына өйдөн этажга чейин эринбей чыгып сиздерге ушундай бир эмоцияларыбыз менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Аябай жакшы. Көз тийбесин ушул Кутстрой компаниясына, ушул элибизге, ушул карапай калкыбызга ушундай бир сонун үйлөрдү салып берип аткан ушул Кутстрой компаниясына, ушунун жетекчилигине аябай терең ыраазычылыкты билдиребиз. Буйруса элибизге ушундай эле жакшылыктарды көрсөтүп, жакшылык кылып, ушундай Алланын ыраазычылыгына ээ болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Мен кыскача эле айтып коеюн деп атам.
Эми бардык нерсени биз өзүбүз көргөзүп берүүгө аракет кылдык жана биз өзүбүз да сиздерге көргөзүп берип өзүбүз да чын жүрөктөн ыраазы болдук да. Демек сиз ушу келечекке жашай турган үй алам десеңиз же үй бирөөгө белек берем десеңиз кутка келиңиздер. Биз болгону сиздерге ачык эле чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Кут курулуш компаниясы сиздер үчүн эң сонун кызмат кылып берет. Сиздер менен болгон Эрлан Андашев, Канат Шабданбеков, мыкты чыган Центральный Азиянын келечектеги мыкты блогери. Ал эми Европанын мыкты ырчысы болот буюрса иншалла. Эрлан Андашев. Европага бүттүүнөн, мына жакшы ниет жарым ырчысек бүттүүнөн эң популярдуу ырчысы Эрлан Андашев агабыз экөөбүз кутту сиздерге жакшы чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Закрываем тогда, Эрлан байке, вместе.